Негизи эркек киши үй бүлөнү камкордугун жоопкерчиликтүү болушу керек. Ошондо кандай болот? Аял киши иштеш керекпи же үйдө отурусу керекпи? Өзү Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Erkekler ayalдарга жоопкерлер, башкаруучулар, көзөмөлдөчүлөр, алардын тамак ашын, кийим кечесин, алардын бардык кажетин бүтүрүүчү эркектер деп Алла Кур'анда айтып койгон муну. Эркектер никеде кабыл алдым деп атканда эмнесин кабыл алды? Ойлонуп атабы? Мен аял өзүн турмушка бергенге мен ыраазы, макулдугумду бердим деген маани, мен өмүр бою эми баш ийип өтөм деген сөз. Баш ийип өтөм. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан го. Кайсы аял дүнүйөдөн өтсө, эркекке ыраазы болгон учурда, абалда ал түп түзбөй ишке кирет. Пайгамбар бир хадис айтып атпайбы беле? Кимде ким? Кайсы аял 5 вакыт намазын окуса, орозосун тутса, намазын сактаса, күйөөсүнө баш ийсе, 5-тин 8 эшик ачылат, каалагандан кире берсин деп. Хадистер канча көп. Демек аялдын негизги милдети күйөөсүнө баш ийүү. Күйөөсү кабыл алдым. Эмнени кабыл алдым? Буну турак жай менен камсыздайм. Кийим кече менен камсыздайм. Тамак аш менен камсыздайм. Ооруп калса дары дармек менен камсыздайм. Bunun dilin kamsыздайм, махырын калынын берем деп. Мына эркектин мойнунда. Эми кээде эгерде күйөөсү инвалид болуп калса, Кудай сактасын, ооруп калса, анда шарият деле уруксат берет ошо зарылчылыкта, эми аялы деле кичине акча тапканга эптеп, мындай бир нерсе тигип бетияк махрамдарды, таквалыкты эске алып, анда акча тапканга буйрат. А эгерде эки чогуу иштейбиз дей турган болсо, мейли өтө жакшы нур үстүнө нур, бирок эң жогорку деңгээли аял үйдө болсун. Үйдө болсун, куту үйдө болсун. Береке үйдө турсун. Эркек таап келсин. Акылуу. Калтырылган намаз каза намаз деп ниет кылынабы же калтырылган намаз деппи? Каза намаз деп ниет кылынат. Каза намаз деп эле ниет кыласыздар. Каза намаздарды окуш керек. Рамазанды маанисин чечмелеп бериңиздер. Өтө маанилүү деле эмес бул Рамазан дегенчи. Бирок мен силерге айтып кое берейин. Араб тилинде ра, мим, дот деген 3 тамгадан турат. Рамад деген сөздөн чыгат. Бунун мааниси бир нерсени күйгүзүп күл кылып бергенди айтат да. Мисалы отунду күйгүзөсүз го, күл болуп кетет, Көңдү, ошондой эле жыгачтар кандай нерсе болсо. Бунундай нисбатан айтканда адамдын, инсандын, бенделердин күнөөлөрүн Алла Таала күл кылып кечирип жок кылып берет экен да. Рамазандын мааниси ушундай. La ilahe illallah, la ilahe illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin деп маанisi кандай? Дуа кылып коюңуз, дуа кылып коюңуздар. Ишке кирейин, Алла разы болсун. Аллахым жеңил кылсын. La ilahe illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ayati карима. Бул Юнус пайгамбардын дуасы. Юнус пайгамбарды кит жутуп кеткенде 3 караңгылыктын ичинде, түндүн караңгылыгы, суунун караңгылыгы, балыктын ичиндеги караңгылыкта ушуну 40 күн зикир кылган. Алла Таала балыкка тыюу салып койгон, Юнус пайгамбарга зыян жеткирүүгө, аны кыйнап, кыстап койгон, кысып койгонгочу. Ушул дуанын берекесинен Алла Таала нажат берген, куткарган. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Сенен башка илах, сыйынганга лайыктуу зат жок. Сен бардык айып кемчилдиктерден аруу затсың. Албетте мен залымдарданмын деген сөз. Ошо залымдарды менен кемчилдик кетип калды деп мойнуна алып, Алла Тааланы аруулап, Алла Тааланын калима зикирди айткан себептен Алла Таалам айтат: "Кудум ушундай эле момундарды, ыймандуулар кыямат күнгө чейин келе турган ыймандууларды куткарамын" дейт мынакей. "Ва кадалика нунжил муъминин." Ушул аяттан кийин Алла Таала айткан: "Биз ушундай эле мусулмандарды, момундарды куткара беребиз, эркек аялуу ушу зикирдин себебинен." Ошон үчүн бул кыйын учурда дайыма өзү айтып жүрүшүбүз керек. La ilahe illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Кээ-бир алымдардын айтуусунда бул исмул азам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эгерде Юнус пайгамбар ушу зикирди айтпаганда кыямат күнгө чейин киттин ичинде калып кетмек дейт. Кыямат күнгө чейин калып кетмек, чыкпай калмак дейт. Ушу зикирдин берекесинен Алла 3 караңгылыктан чыгарып, ден соолугун кайтарып берди. Мен бир ишканада мед айым болуп иштейм. Кечетен бери жетекчибиз иште хижаб кийип жүрүүгө катуу тыюу салды. Аллаху акбар.
ишке келгенде жолуңарды алгыла dedi. Иш учурунда убактылуу чечип турсам болбойт. Эгерде сиз балагатка жете элек болсоңуз макул. Эгер сиз балагатка жеткен болсоңуз Алланын өкүмү. Бирок жакшы мамиле менен, жакшы дуа менен, орой сүйлөбөй, ага түшүндүрүп, жакшынакай айтыш керек. Мен Ошто ушундай окуяларды болгондо таң калам. Жада калса Бишкекте бизде мындай окуялар жок. Тооба кылдым. Кызым турмуштан ажырашкан, үйү жок. Үй алсам деп акча топтоп жатат. Зекет береби? Өзү муктаж болуп турат. Үйгө $25,000 керек экен. Ал акча анда жок дейт. Мындай. Эгерде азыр акчасы бар, мейли $10,000 деп. Бүгүнкү ушул күндө 234,000 сом болсо зекетке ошол. Нисап ушундай. 234,000 сомго кимде боло турган болсо, кызыңызда 234,000 сомдон көбүрөөк акчасы болсо, ошого 1 жыл айланса, то есть былтыркы 30 апрелде ошол бар эле кызыңызда ошончо акча, ошого чейин үй алган жок, анда зекетин берет. Мына алам десе дагы берет зекетинчи. А эгерде 1 жыл айлан элекпи, зекети ага фарыз эмес, үй алып алса боло берет. Биз 3 кыз университетти таштап, ата-энебизге айтпай медреседе окуп жатабыз. Эмне кылсак боло? Жакшы эмес. Албетте медреседе окуган бул жакшы, бирок ата-энеңерге айтпагандык бул жакшы эмес. Анан көрөк ата-энеңерге кабарын айткыла. Албетте медреседе дагы кошумча сабак деп коебуз го. Ал жактан чыккандан кийин кошумча сабак алып тургула. Бул жакта окуп тургула. Же болбосо бир толо эле тияктан чыга турган болсоңор, ата-энеңердин уруксаты менен. Ата-энеге айтыш керек. Динибиз ушуну үйрөтөт. Эмне үчүн багымдат намаз 4 рекет, пешим 10 рекет. Bunun бардыгы Алла Таала пайгамбарыбыз ушундай деп берген, биз буга ыйман келтиребиз, Ата-энеме университетте окуп жүрөм деп айтып коюп, бирок медреседе окуп жүрөм. Жок, университетте окуңуз айткандан. Андан кийин кошумча сабак, мен бай айткандай, аптасына 1-2 жолу же буякта эжекелер менен сүйлөшөсүңөр, келип турсаңар болот. Куран жаттап, хафиза болуп, ата-энеме нурдан болгон тажыны кийгизгим келет. Машаалла. Бейишке жакындарына жетелегим келет. Алла кабыл кылсын, жеңил кылсын. Мен мектепти бүткөн соң окуу жайга тапшырган жакшыбы, же медресе окуу керекпи? Мен айтат элем, биринчи медреседе окуп кичине ыйманыңызды бекемдеп кичине жашоого туура багыт алып алыңыз, анан кийин Кудай кааласа башка окууга тапшыра бересиз, кесиптик окууларга. Устаза, биздин кошунабыз көзү ачыктык кылат, көрбөгөнгө аракет кылам. Кошунабыз көзү ачыктык кылат. Көрбөгөнгө аракет кылам. Бирок үйгө келип калат. Же жолдо көрүшүп калабыз. Жана апамын апасы тайенем төлгө салат. Биз үйүнө барып турабыз. Эмне кылсак болот? Мындай кылыңыздар. Мындай жаман иштерден токтотуу кичине данышмандык керек да. Алла Тааладан бир жакшы дуа кылыңыз биринчи. Анан кийин ага кичине белек берип, анан диндин үгүтүн, насаатын сөзүн айтыңыз. Бул туура эмес, пайгамбарыбыз тыюу салган депчи, унчукпай койсок болбой калат. Ошон үчүн бирок айтканда дагы, эгерде жашы сизден улуу болсо, өзгөчө айтканда, өтө адеп менен, сунуш иретинде, жек көрбөй, белек берип айта турган болсок, иншалла таасир этет. Адам кусканда орозо бузулабы? Адам кусканда мында эки түрдө. Эгерде манжасын салып кусса, анда орозо бузулат. Жөндөн жөн кусса, орозо бузулбайт. Макулбу? Жөндөн жөн бузса, мындай өзүнөн келип көңүл айып куса турган болсо, анда орозо бузулбайт. Эгер бузулса күн орозо. Эгерде кокус бузулуп кала турган болсо, бир күн орозо кармап берет. Кафара жок буда. Каза. Күйөөмө айтпай топтогон бир аз акчам бар болчу. Ошону мечит медресе курулуп жаткан жерге берсем болот. Аял киши нашида айтса болобу. Мейли мазмуну туура болсун, музыкальный инструментсиз болсун. Эки талап. Мазмуну туура болсун.
ата эне боюнча мындай жакшы мазмундар бар да, динибизге каршы келбеген. Алла, пайгамбарыбыз ахирет боюнча жана башка. Аны экинчиси музыкалдык инструментсиз. Даф гана болот, уруксат берилет. Даф деп мына барабандын бир жак тарабында эме болот го, тери, экинчи жак ачык. Ошону даф деп коет. Пайгамбарыбыздын доорунда дагы болгон. Кыздар ушундай тойдо, ушундай бийлеп, ойноп, ошондой чертип атканда дафты Абу Бакыр Сыдык разыяллаху анху келип, пайгамбардын барып болуп туруп ушундай кыласыңар деп аябай ачууланып урушканда, пайгамбарыбыз Абу Бакырды андай дебегин деп кайра токтотуп койгон. Бирок өзү ал жакты мындай ал жактан жүз үйрүп отуруп алган, токтотуп койгон. Демек ошол уруксат. Өтүп кеткен жолдошума артынан эмне деп дуа кылам? Өлгөндөн кийин махрам болбой калат экен го, жолдошума деп дуа кылсам болобу? Махрам болбой калат экен го дегени ал бир жолу ошо күбөлүктөн кечирүү деген маани эмес. Сиз дуа кылыңыз, Аллахым күнөөлөрүн кечирсин деп, даражаларын бийик кылсын деп, Алла таалам анын өз мээримине бөлөсүн деп, Алла таалам кабырын кең нурлуу бейиштен кылсын, ахиретин берсин деп дуа кылыңыз. Ал чогуу жашабаган үчүн ошома хурмат мисалы автоматически мисалы намахрам болуп калат деген кеби ошол. Атак мисалы бир жолу эртеги кыямат күнү иншалла имандуулар кайра эле бир болот. Зекет жөнүндө маалымат берсеңиз, үй, машина жана үйдө акча болсо кантип беребиз? Үй, машинага зекет берилбейт. 10 үйүңүз болсо дагы, 100 машинеңиз болсо. Эгерде сиз үй алып сатаар болсоңуз, машина алып сатаар болсоңуз, анда зекет бересиз. Атак мына үйүңүз бар, Сулайман тоонун жанында бирөө бар, тама ошто Бишкекте дагы 2-3 бар. Ал үйлөрдөн зекет берилбейт. Макулбу? Эгерде арендага берген болсоңуз, арендасын топтоп туруп, ошонун жыйынтыгын баягы общий капиталга кошосуз, чыкса чыгат, чыкпаса бир жылдын ичинде башка чыгымдарга да кетип калышы мүмкүн да. Албетте үйдө акча болсо кантип беребиз? 40ка бөлтүрүп бере бересиз. Долларларды өзүнчө санайсыз. Өзбек сумбу? Өзбек сумун өзүнчө санайсыз, кыргыз сомун өзүнчө санайсыз, дагы бере бересиз. Анан урматтуу энелер, эже карындаштар, мына сиздердин алтыныңыздардан зекет берилет, унутпагыла. Мына алтындар бар го, шагырат тагып жүрөсүздөр. Вот. Ошол бүгүнкү күнү мынакей 85 грамм деп айтылат эми. 85 граммдан ашык боло турган болсо, ошол жерде 40дан бери берилиш керек. Анын акчасын бересиз да, сөйкөнүн бирөөсүн берип жүрбөйсүз, бирөөсүн калтырыпчы. Жок. Анан ошону канча акча чыгат, ошого баалап туруп 40дан бери бере бересиз. Бир кызды өзү каалабаса, турмушка беришке мажбурласа, ал кыз кандай кылыш керек? Бирок кыздын көңүлүн алыш керек. Мен силерге айтайын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Мен бир дагы аялга үйлөнгөн жокмун, же кызымды турмушка берген жокмун, Алланы вахийсиз дейт. Караңыз. Демек, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кыздарын Фатима энебизди айтайын, турмушка бергенде жөн эле эмес, Алланын тарабынан уруксат келди. Алиге турмушка бер деп. Ошондо дагы Алла Таала чечип чыгарып берсе дагы, Пайгамбарыбыз Фатима энебизден сурап атат. Оюн сурап атат, оюн сыйлап атат. Кандай дейсиң, Фатима, турмушка чыгасыңбы деп караңызчы. Ошон үчүн кээ бир энелер бар, ата энелер. Эптеп кызы каалайбы, каалабайбы, мажбур, андай болбойт. Көңүлүн табайлы, түшүндүрөйлү, нар жак бер жакын өлчөйлү, убакыт менен дуа кылайлы, уруп силкип кагып эмес. Кыздын урматы башка. Пайгамбарыбыз ордунан тура калат эле Фатима энебиз келгенде. Пешенесинен өбөт эле, ордуна отургузат эле. Буга эми Кудай калса кенен убакыт болор да бир айтып бергенге. Чын өмүрүңүздө да бизге Ош аймагынын мектеп. Ош аймагына мектептерге дин сабагы качан кирет дейт. Эми бардыгын Алланын каалоосу экен да. Бардыгы эле аракет кылып атышат, ниеттеринде бар. Кандайдыр биздин бир жакпаган амалдарыбыз дагы бар окшойт да кечигип аткан себебичи. Барыбыз дуа кылайлы, Рамазан айда дуа кылайлы. Мектептерибизге ушул иман сабагы кирсе деп. Билесиздер да мынакей президентибиз дагы Сатан Нуркожоевич башында ошо аймакты кыдырганда дагы айткан. Лично мага дагы айткан мынакей. Мен алдым убакта муфти элем, мынакей айткан. Кудайым буйурса, мектептерге 4-5 класстан тартып иман сабагын киргизебиз. Мен проект планымда бар. Мурдай эле бар эле депчи. Канчанчы жылдардын бери. Деп ошо ойдон бир аз мына эме болуп калды. Кудай кааласа, оюмча иншалла жакшылардын дуасы менен сиздерден иншалла проекттер дагы мисалы ошол кайсы мектепке класска мектепке
канчанчы классына кандай сабактар окулуш керек, алар деле бир тобу мына скелети даяр да. Жакшы дуа кылып турсак, иншалла мүмкүн тезирээк ишке ашып кетер. Орозодо бүгүн жумушта оор көп. Иш кылам деп ошол күнү ооз ачып алса эмне болот? Жакшы эмес. Жумушту азайтыш керек. Орозодо пайгамбарыбыздын айтканы ошол. Анан мисалы ороздо эгерде эртең менен ниет кылбай койсо, анда кийин бир күн каза кармап берет. Эгерде жумуштун оордугунан оозду ачып ала турган болсо, 60 күн кафара. Кафара мындай болот. Каза өзүнчө, кафара өзүнчө. Казасын берет, кийин 60 күн үзгүлтүксүз кафара дегени. Bir gün калтырбастан 60 күн подряд кармап бериш керек деген сөз да. Мени суроо, мен жетим балага турмушка чыккам, кайненем багып алган экен. Ошондо өз ата энесин ким экенин билбей, баккан апасы да каза болгон. Тегин жети атасын билбейбиз. Балдарына жети атасын кантип айтат? Эчтеке эмес. Зарыл дагы эмес жети атасын айткан. Билип койсо зыяны жок, билбесе эч кандай зарыл эмес ага. Макулбу? Билип калса мейли ата тегин билет экен, а билбей калса эчтеке эмес. Алла Таала бактылуу кылсын аны. Бир жолу риваятта келет, Суютийдин риваятында, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бани Исраилдин бир ушундай салих кишиси болгон экен, абид. Ал болсо ушул 1000 ай, бир 84 жылдын тегереги болот. Ушу 1000 ай Алланын жолунда кылычын жерге койгон эмес экен. Күндүзү орозо, түндөсү намазда, эми ушунчалык көп сооп алган экен да. Ошону көрүп, сахабалар таң калганда, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтып атпайбы, мен үммөтүмдүн өмүрү 60-тан 70-тин ортосуна чейин деп атат да. А бул болсо Алланын жолунда эле өткөргөн 84 жылдан тегерегинде 1000 ай болуп атат. Биз биринчиден ал анча өмүр бизге баруу жокпу? Ушунча сооп алыптыр деп суктанып калганда, Алла Таала Кур'ан-ы Каримде «Инна анзалнаху фи лейлатил кадр». Шек күмөнсүз биз Кур'анды Кадыр кечеси, Лейлатил Кадрда чөргөнбүз. Ва ма адрака ма Лейлатил Кадр. Эй Мухаммад, сен билесиңби? Лейлатил Кадрдын даражасы эмне экенин, бул кандай нерсе экенин билесиңби деп Алла пайгамбарыбызга кызыгууну пайда кылып туруп, шоук пайда кылып туруп өзү жооп берип атат. Лейлатил Кадр хайрун мин альфи шахр. Бул Кадыр кечеси 1000 айдан жакшыраак. Бул жерде бир кээ-бирлер айтат го, 1000 айдан жакшыраак, бул 1000 айдын соого берилет деп. Мындай да, 1000 айдан жакшыраак, канча эсе жакшыраак Алла айткан жок. Хайрун деген сөз, мына жерде ахли илим, эжелерибиз, энелерибиз отурат. Бул исм тавзил деп коет. Исм тавзил хайрун. Жакшыраак 1000 айдан 10 эсе жакшыбы? 1000 эсе жакшыбы? Аллаху акбар. Миллион эсе жакшыбы? Буну айткан эмес Алла Таала. Көрбөйсүзбү бул үммөткө кандай деген улуу, аягы бүтпөгөн соопту берип атат Кадыр кечесиндеги. Танаzzalul malaikatu var ruh. Периштелер түшөт. Жабраил периште баш болуп түшөт, жөндө дагы эмес. Булар боюнча өзү Кадыр деген сөздүн мааниси азамат, таъзим, шараф. Кадыры жок адам бир түндө кадырлуу болуп калат Алланын алдында, ушу түнү уктабай кое турган болсо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла тахун ман ханак." Ким сага кыянат кылса, ага кыянат кылба деген. Карачы биздин динибиз кандай? Биздин динибиз керемет. Керемет биздин динибиз. Бирөө кыянат кылса да кыянат кылганга уруксат эмес экен. Бирөө мени ушактаса, аны ушактаганга мага уруксат эмес экен. Жаман мамиле кылса, жаман мамиле кылганга да уруксат эмес. Ахсин иля ман асаа илейк. Мына пайгамбарыбыз ушу хадисине амал кылыңыз. Күйөөңүз сизге жамандык кылдыбы? Ахсин, сиз жакшылык кылыңыз, сизге жамандык кылса. Кудай кааласа, ал эртеби кеч баары бир сизге моюн сунуп калат го дейм. Жакшылык эле кыла берсе, бул жакшылык баарды жеңет баары. Ошон үчүн иншалла пайгамбарыбыздын бул хадисине амал кыла бериңиз. Бирок мын жакшылыктычы күйөөм мага жакшылык кылсын деп кылбаңыз да. Андан күтпөңүз жакшылыкты сиз. Алла үчүн кылыңыз, Алладан күтүңүз жакшылыкты сиз. Сиз Алланын кулу. Ушу күйөөңүзгө мойнуңузда милдет аткара бериңиз. Мойнуңузда милдет аткара бериңиз. Иншалла Алла Таалам сизди өзү көтөрөт даражасын, кандай кылат экен өзү билет. Жакшылык үчүн айтылган жалгандында сообу жок болуп калабы? Жалган баары бир жалганда.
жакшылык үчүн деп эле бир мисалы оюбуздан чыгарып эле бир хадис деп айта берсек кандай болот анда? Андай болбой калат. Эки адам урушуп кетсе, аларды элдештирүүдө ошол жерде айтса болот дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенде, ким жалган сүйлөгөндү таштаса, тамашалап болсун да. Мен ага кепилдик берем, бейиштин четине бир кан сарай алып бергенге деген хадис бар. Ошон үчүн жалганды таштаганга айтканда, акылы кем, мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын орду кайсыл жерде? Бейиштеби же кылган амалдарына жараша болобу? Жок, бул мүмкүнчүлүгү акылы кемдердин булардан кечирилген, буларга калем жүрбөйт. Буларга күнөө жазылбайт булар. Иншалла бейиште. Канча убакыт калды? 2 жылдан бери түш көрсөм, жалаң гана суу түш көрөм. Суу кандай жорулат? Суу жашоо. Бардык нерсени Алла Таала жашоосун суудан кылган. Балам боюмда бар кезде замзам суу ичкеним. Меккеде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечитинде барып турмун дейт. Алла Таала машаалла насип кылсын. Biz үй алып аттык эле. Күйөөм күндө кайненеме 4000-5000 сом берип атты. Анан мен жетпей атса деп кайненеме бербей алып койдум. Общий 70 миңдей алып койдум. Ошол күнөөбү? Анан азыр өкүнөм. Бирок айта да албай, ошол карызбы? Карыз болсо билгизбей кантип кайтарсам болот? Эми күйөөң экөөңөр таап атасыңарбы же күйөөңөр элеби? Эгерде күйөөң экөөңөр таап аткан болсоңор, эчтеке эмес бул. Кайненеңерге эч кандай карыз парызыңар жок. Эгерде күйөөң эле таап аткан болсо, күйөөңүз эле таап аткан болсо, анда бул жерден алып калган кайра күйөөңүзгө кайтарып беришиңиз керек болот. Ал ошол берип аткан апасына берип койсун. Чоғалды. Антибиотик укол алсам болобу, капельница алсам болобу? Шашылыш эле дейт. Болот. Укол алгандан орозо бузулбайт. Бир нерсени билип коюңуздар. Укол биздин Ханафи мазхаб боюнча түздөн түз мээге, түздөн түз ашказанга берилсе, ошондо гана бузулат. Калган венадан жана башкалардан кандай гана укол алса да бузулбайт. Даже адамга күч кубат бере турган глюкозага окшогон капельницаларды алганда да бузулбайт. Албетте алымдарыбыз мындай кылган макру дейт. Андай кылбаш керек, бирок орозо бузулбайт, ушуну билип коюңуз. Бир нерсе сурайын деген элем. Ошто дагы шарият университети ачыңыздар. Бизде Бишкектегидей шарият университет жок. Бизге дагы сизде алымдар сабак берсе, анан Курандан 4 аят окуп берсеңиз. Мейли окуп берейин. Алла разы болсун. Кудай кааласа иншалла бардык жерде ислам окуу жайлар ачылат буюрса, жакшы дуа кылып туруңуздар. Ушул жалган дүйнөнүн алданганына ишенишет. Кантип токтотсо болот? Жүрөктөгү жаман нерселерди кантип жок кылса болот? Машалла. Мындай кылыңыздар. Өзүбүзгө жакшы нерсени алып келүү үчүн, өзүбүздөн жаман нерселерди кетирүү үчүн, мынакей буга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунан жолдомолор бар. Эң биринчи жараткан Аллага кайрылайлы. Анын каалоосуз жакшылыктагы келбейт, жамандыктагы кетпейт. Биринчи Аллага кайрылып, дуа кылып, салатлы хажат окуп. Экинчиден, кайсы жакшылыкты кааласаңыз, өзүңүзгө ошого даават кылыңыз. Кайсы жамандыкты өзүңүздөн кетиргенди кааласаңыз, кыйбат арамбы? Сиз кыйбаттан токтой албай атасызбы? Бардык энелерге айтып чыгыңыз. Эже карындаштарга айланайын, кыйбат деген бул кесепет. Ой, бул дозокто бул жылан толот экен. Бул деген кабырда жылан толот деген булдай деген жаман нерсе жок. Кыйбат кылдык мейли, токтоп туруңар. Ушул жерден кыйбат кылдык, мага күнөө жазылды, ага эч нерсе жазылган жок. Наоборот, анын күнөөсү азайып атпайбы? Мен кыйбат кылып, анын күнөөсүн азайтып, өзүмө күнөөнү көбөйтүп, башыма таш келди мага. Не кылайын мен аны, не кылайын? Ошон үчүн кыйбатта мындай кылып коюңуздар. Биз канча кыйбат кылсак дагы тиге зыяны жетпейт, ушуну билип коюңуз. Кыйбаттын зыяны өзүбүз гана тартабыз. Ушундай нерсе не керек бар? Пайдасы болсо го мейли кылсак болот эле. Болду? Убакыт деле болуп калыптыр.
dua etgende persen surap. Allah kabul kılsın. Çok bir dua kıl koyaylı. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme lekel hamdu kulluhu ve lekel şükru kulluhu. Alıp to'g'ri yo'ldan adashtirmag'in, iymondan ajratmag'in, juzdimizni to'liq iymonda gunohlardan ya Allah o'zing saqtag'in. Allohim Ramazon kul olamdagi insonlarning barına iymon bergin.